Шайлоону COVID-19 пандемиясы учурунда өткөрүүдө саясий партиялардын жоопкерчилиги жогору. Бул тууралуу Кубатбек Боронов брифинг учурунда билдирди. Ал учурда парламенттик шайлоого катыша турган саясий партиялардын съезди өтүп жатканын белгиледи. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал турукташып калды. Бирок айрым райондордо абал дагы эле курч. Бул шартта бардык тарап анын ичинде жагдайды мындан ары жакшыртуу маселесинде саясий партиялар жоопкерчиликтүү болууга тийиш. Жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан эл менен жолугушууларды өткөрүү үчүн белгилүү бир талаптар иштелип чыгууда. Баарынан биринчи залда адамдар уруксат берилген санда гана болушу керек. Имараттарда санитардык эпидемиологиялык нормалар сакталып, байма-бай желдетилип туруш керек, деди Кубатбек Боронов. Премьер-министр мекендештерге санитардык эрежелерди сактоо өтүнүшү менен кайрылды. Коомчулук эпидемиологиялык абалды турукташтырууга жардам берүүсү зарыл. Өкмөт шайлоо процессин ачык, таза жана калыс өтүшүн камсыз кылат. Биздин өлкөдө күз айларында тойлор жана мааракелер көп өткөрүлөт. Бирок мекендештерди мындай иш-чараларды токтотууга жана өкмөттүн позициясын жана бекитилген талаптарга түшүнүү менен мамиле кылууга чакырам. Ден соолуктан башка баалуу эч нерсе жок. Өзүңөрдү жана жакындарыңарды сактагыла, деди Кубатбек Боронов. Ошондой эле ал өкмөт мерчимделген долбоорлорду жана пландарды ийгиликтүү ишке ашырып, социалдык төлөмдөрдү убагында камсыздап жатканын билдирди. Анын айтымында өкмөт бюджеттин тартычтыгына жана карантиндик шарттарга карабастан социалдык милдеттенмелерди аткарып, өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууну улантууда. Калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо иштерине өзгөчө көңүл бурулууда. Жылдын аягына чейин республика боюнча 79 айыл ичүүчү таза суу менен камсыз болоору күтүлүүдө. Жакынкы арада 100дөн ашык социалдык объекттин курулушу жана ремонт иштерин, бир катар ирригациялык объекттерди бүтүрүү пландаштырылууда. Ошондой эле республика боюнча 260 чакырымдан жолго асфальт төшөө иштери уланууда. Бул максаттардын баарын аткарууга бюджеттен керектүү каражаттар бөлүнүүдө, деп билдирди өкмөт башчы. Премьер-министр ошондой эле коронавирус инфекциясына байланыштуу маселелерге дагы токтолду. Кубатбек Боронов өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды жакшыртуу боюнча чаралар көрүлүп жатканын билдирип, күз мезгилинде болушу мүмкүн деген пандемиянын жаңы толкунуна туруштук берүү үчүн даярдыктар жүрүп жатканын кошумчалады. Жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери кырдаалды колдон чыгарбай кармап туруусу абзел. Өзгөчө күз-кыш мезгили босогодо турганда жогорку деңгээлдеги уюшкандыкта жана ыкчам тартипте иштөө зарыл. Биздин жалпы милдетибиз ооруну азайтуу жана бейтаптарга өзгөчө көңүл буруу, деди Кубатбек Боронов. Өкмөт башчы санитардык коопсуздук чараларынын аткарылышын көзөмөлгө алып күчөтүлгөнүн баса белгилеп, кыргызстандыктарды жоопкерчиликтүү болууга, бет кап тагынып, социалдык аралыкты сактоо менен коопсуздук эрежелерин сактоого чакырды.